Кыргызстан энерго шекекчеден чыгып өз алдынча жарык бере баштады. Электр жарыгы жок учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы күчөтүлгөн тартипте иш алып барды. Султанбеков кырдаал биздин энергетиктердин көзөмөлүндө. Бишкекте свет өчкөн учурда лифтте камалып калган жарандар куткарылды. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалымат катчысы Тилек Исаевдин маалыматы боюнча учурда Бишкек шаарынын көчөлөрдүн кесилишиндеги жол кыймылын кызматкерлер көзөмөлдөп жатат. Ишке бардык кызматкерлер тартылган. Бишкек шаарында жол чырактары өчкөнүнө байланыштуу азырынча жол кырсыктары катталган жок. Бирок мезгили менен жол тыгындары пайда болду деп айтылат маалыматта. Эс алуудагы кызматкерлер дагы тартылган. Маалыматка караганда шаарда 3000ден ашык жол кесилиштери бар. Жол коопсуздук кызматкерлери анын баарын көзөмөлдөөгө жетишпейт. Электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруу кызматына кандайдыр бир кырсык боюнча кайрылуу болбогондугун билдирди. Министрликтин маалыматына таянсак, бүгүн 400 чалуу келип түшкөн. Анын ичинде кандайдыр бир кырсык боюнча маалыматтар айтылган эмес. Кыргызстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык шагекчеден чыгып, аймактарга өз алдынча жарык бере баштады. Энергетика министринин басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова Чүй менен Жалал Абад облустарына электр энергиясы берилгендигин Фейсбуктагы баракчасына жазды. Мунун алдында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов энергетиктер 1 же 1,5 саатта Бишкекте, андан кийин башка аймактарда электрди калыбына келтирүүнү убадалап жатышканын, авария Кыргызстандын аймагында гана болбогондугун Твиттердеги баракчасына жазды. Энергетиктер Кыргызстандын аймагында электр энергиясын калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Кырдаал биздин энергетиктердин көзөмөлүндө. Учурда Борбор Азия мамлекеттеринде электр кубатынын өчүп калышынын себеби изделүүдө. Азыркы тапта Кыргызстандын бардык аймактарында электр энергиясын баскыч-баскычы менен калыбына келтирүү иши жүрүп жатат. Жакынкы мезгилде өлкөнүн энерго системасы калыбына келет, деди Эрбол Султанбаев. Бишкек шаар лифт муниципалдык ишканасы 40 адамды куткарды. Бул тууралуу аталган ишкананын байланыш бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда бүгүн саат 13:30га чейин муниципалдык ишканага жардам сурап чалган 40 адамдын баары куткарылган. Алар жарык өчүп калганына байланыштуу лифттин ичинде калып кетишкен. Белгилей кетсек, бүгүн саат 12ден баштап Кыргызстандын бир нече аймактарында электр энергиясы болгон жок. Өзбекстанда таза суу менен жылуулук боюнча көйгөй жаралды. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан агенттиги жазды. Буга электр жарыгынын өчүп калышы жана анын арты менен бир катар тармактардын иши кыйынчылыкка учурады. Учурда Ташкент, Гулистан, Каршы жана Самарканд, Бухара, Каканд, Чирчик шаарларында электр жарыгы жок. Андыктан таза суу жеткирүү, жылытуу, канализация системаларынын иши жакшы болбой жатат. Ташкент метросу учурда ишин токтотту деп айтылат маалыматта. Алматы шаарында толугу менен электр энергиясы берилип, Казакстандын башка аймактарында дагы кезек менен жарык үйгүзүлө баштады. Жергиликтүү убакыт боюнча саат 13:39да түштүк-чыгыш Казакстан транзиттик линиясына электр энергиясы берилди. Алматы энергетикалык түйүнү толугу менен иштей баштады деп айтылат маалыматта.